Manasçı, өрбейжебиз, өз режиссер, өз оператор, өзүнүн чыгармачылыгын ушинтип улантууда. Эми мен телевидениеде иштедим да бир аз болсо да. КТРКда 1999-жылы иштедим окшойт. 1999 деген бар беле. Алып баруучу болдум. Здоровая нация программасын. Бул Алато программасынын бөлүгү болуп саналчу ал кезде. Информационный каналда. Орусчасында алып бардым. Анан убактым жетишпей калды. Мындан жакшы журналист чыгат дейчү, алып баруучу. Анткени телевидениеде медицина жаатын тарткандар жок койсо болчу. Анан ал медицина жаатын негизинен билишпейт бир жагынан, экинчи жагынан операцияларга катышып тарта албайт башка журналисттер. Анан медициналык терминдерди билишпейт. Меники болсо жогорку фармацевтикалык билим. Медицина тармагын өтө жакшы билем. Мен ошол фармацевтикалык институтту бүттүм. Анан албетте ошо көп жылдар ушул саламаттык сактоо тармагында эмгектендим да. Анын ичинде саламаттык сактоо министрлигинде да эмгектендим. Аптека тармактарында, өзүмдүн жеке менчик дарыканаларымда болду. Мен бул тармакта өтө көп эмгектендим. Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери болдум. Анан ошо Металь Мамытович айтты эле да, анын операция учурунда ошо ишин тартып атканымда операцияга катышып, 2 операциясына катыштым. Маска тагынып кирдик беле, маска тагынып кирдик. Элбетте теледен менин жүзүм көрүнгөн жок. Анан Металь Мамытович айтты, башка журналисттер келсе эси кулап түшөт деди да. Анан сиз эчтеке болбой эле турасызбы деди да. Мен айттым, мен медицина тармагынын кызматкеримин дедим. Фармацевтикалык институтту бүтүргөм дедим. Анан ошентип ушундай тартып жүрдүм. Баш сөөктү кескенде ошону карс деген үн чыгаарынан бери ошо үнүн кошо чыгардым. Анткени адамдар эми кандайдыр бир деңгээлде баары билсин деп. Бул кийин аптекамда туруп ошол берүү телеге чыкканда аптекамда турсам, эки аял сүйлөшүп атканын угуп калдым. Кече теледен көрсөттү, башын сөөгүн кадимкидей кесип, ара менен кесишип, анан ошо эме депчи, сындырганда карс деген үн чыкты. Казір ушундай болуп, кадимкидей эле сөөктү сындырып туруп, анан баш сөөгүн ачат экен деп. Анан угуп турдум да, анан ошол жөнүндө айтып атат деп. Иши кылып бул телевидениеде иштөөнү улантмакмын, чыгармачылык тарапта дагы улантмакмын, бирок эме бирок